саламатсыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Израиль менен Катардын ортосундагы карым катнаштар кичине бузулуп калды. Анткени Дохада ошо 9 аяк кона айынын күнүндө 25-жылы Израиль сокку кылган жана Хамастын бир нече ошо башчыларын жок кылганга үлгүргөн. Баарын эмес бирок. Анан ошого албетте Катардын мындай ыраазычылыгы болгон жок. Нааразы болду өтө Катар. Ошол жерден анан Катар араб натасын жыйнайбыз деген ниетин айтышты. Жана ошо албетте Хамас боюнча болгон сүйлөшүүлөр токтоп калды жана ошол сүйлөшүүлөр уланбай калды. Анан албетте авиаудар ургандан кийин ошо Хамастын лидерлерине мээленген болчу. Ошол жерде 5 Хамас мүчөсү каза болду. Анын арасында Халил Аль-Хаи, башкы ошо переговорщиктин баласы да, жана Катардын бир ошо аскер башчысы, аскер офицери. Израиль ошондо F-15 жана F-35 учактарын колдонду, кыргыч учактарды. Ракетасын Кызыл деңиздин акваториясынан атты, Кызыл деңиздин үстүнөн учуп баратканда. Катар муну мамлекеттик терроризм деп атай баштады да, Катардын ошол тышкы иштер министрлиги. 11-аяк кона күнүндө албетте шашылыш түрдө өзгөчө кырдаалга байланыштуу буунун жыйыны болуп өттү. Ал жыйында ошо Гутерриш буунун башкы катчысы ошо соккуну сынга алдын протоколун кабыл алышты да. Бул жерден Катардын премьер-министри Нетаньяхуну сынга алып туруп, ошо Газадагы калган туткундарды, израилдик туткундардын тагдырын эч бир ойлобойсуң деген ушундай айып койду. Айкана 11-12-синде дипломатикалык реакция болду. Ошо Дохадагы Катардын премьер-министри Шейх Мохаммед бин Абдул-Рахман Трамп менен жолукту Нью-Йоркто. Анан Трамп албетте айтты, биз деген силерге алдын ала айтканга аракет кылганбыз дейт. Бирок Катар айтып атат, жок, биз силерден маалыматты кеч алдык дейт, постфактум алып калдык дейт. Массад ошо толугу менен бизге маалыматты жеткирген жок дейт да. 14-15 аяк кона күндөрү ошол араб ислам форуму болуп өттү, же саммит деп айтсак болот. Дохада, Катарда араб натасын түзөбүз деген сөздөр болду. Ошол араб өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Сауд Аравия жана Бириккен Араб Эмираттар ошо Катарга өзүнүн мындай достугун айтты жана Катардын болуп жаткан мындай кыжыр келүүсүн бөлүштүрдү, торгу айтты, кошулду ага. Албетте солидардыкты көрсөттү. Ошо Израилдин коркутууларын жана ушундай соккуларын сынга алышты. Айтты, бул деген аябай начар иш болду деп айтышты. Жана ошол жалпы араб Израиль карым катнаштарына сокку берип атат дейт. Ошо Ибраим келишимдерин бузганга жатат дейт. Жана бул расмий түрдө биз Америка Штаттарын өнүктөшүп атсак, ошого Израиль ушундай кол салса, албетте бул дагы бир чоң суроолорду туудурат дейт. Анан албетте ошо эл аралык кандайдыр бир жооп болуш керек деп айтышты. Бирок ал саммитте эч бир мындай сын сөздөр айтылса дагы, коркутуулар же кандайдыр бир мындай аябай маанилүү сөздөр айтылган жок да. Эчтеке кылбайт араб мамлекеттери. Араб саммитте эчтеке чечкен жок да. Эчтеке кыла албайт Израиль. Кылабыз деп айткан жок. Сынга алабыз деди, бүттү. Нетаньяху ошого жооп айтты. Эгерде Хамас мүчөлөрүнө сокку кылабыз деп чечсек, кайда гана алар болбосун дейт, кайсы өлкөдө болсун, биз ошону кылабыз деп жооп берип койду ошол саммитке. 16-аяк конада АКШ жана Катар ортосунда сүйлөшүүлөр өттү. Бул жерден АКШнын мам катчысы ошо Марко Рубио Дохага барды жана жарышалай барып кетти Израилге. Аяктан ошо эки жакты тең чакырды, дагы бир чогулуп, кандайдыр бир чогуу бир коопсуздук ушундай бирикмени түзөлү дейт. Жана ошо коопсуздук боюнча жаңы келишимди түзөлү дейт. Анан Трамп дагы айтты, биз Катарды коргойбуз, Катар бул биздин расмий түрдө ошо өнүктөшүбүз жана биз анын кызыкчылыктарына дагы карайбыз деп Трамп ушул Катарга болуштуу, Израилге ичине сын айтты жана ошо сүйлөшүүлөрдө Нетаньяхуга ошо начар көз караш менен карайм кылыктарына деп айткандай болду да. Бирок мындай сылык айтты да, кандайдыр бир. 17-18 аяк конасында регионалдык кандайдыр бир иштер болуп атат бүгүнкү күнү. Сауд Аравиясы Пакистан менен кошо мындай бири-бирин коргоо боюнча келишимге кол койду. Сауд Аравиясы айтат, эгерде бизге чоң сокку болсо,
Пакистан өзүнүн ядердик куралы менен бизди коргогонго барат деп. Пакистан ага макул болду да. Албетте аркасы менен акчада менен да бүтөт да иш. Бул деген ошол Катарга Израилден келген соккуга реакция болду Сауд Аравиясы тарабынан. Анан ушул Пакистан Сауд Аравиясын ядердик калканга жабат, ядердик калкан салат. Катар дагы ушуну карап атышат. Ошо Катар ойлоп атат, биз да Пакистан менен ушундай келишим түзсөкпү деп. Эмки сокку болсо, кандай согуш болуп кетсе, бизди да Пакистан өзүнүн ядердик куралы менен коргосун деген ушундай келишимди карап атышат да. Бул кызыктуу нерсе болуп атат. Катар албетте юридикалык кандайдыр бир иш-аракеттерди Нетаньяхуга каршы эл аралык соттон караштырып атат. Араб мамлекеттери биз ушу дипломатикалык жана юридикалык жактан ушу Израилге соттошубуз керек, Израилге каршы иш-аракеттерди алып барышыбыз керек деген чечимге келишти да. Анан албетте бул деген ошо Перс булуңунун коопсуздугун толук бузду Израилдин соккусу, баарына паника салды. Баарына кошумча дагы иш-аракеттерди алып барууга аргасыз кылды жана АКШга ошо АКШ жакшы өнөктөш боло албайт окшойт деген ойго да келтиришти да. Албетте бул деген баягы АКШ бир четинен чыккынчылык кылды, бизди ушундай Израилдин астына салып берди деп ушундай араб мамлекеттер сүйлөнө баштады. Анан Катар айтып атат, Израиль бүт кызыл чекиттерди, кызыл баягы чийилген шоолаларды аттап атат. Бул деген жаман нерсеге алып келет. Бул деген алгачкы жолу көп жылдан бери араб лидерлери Доханын тегерегинде мындай биригишишти. Анан албетте Израилге мурун араб өлкөлөрү, ошол эле Сауд Аравия, ОАЭ, Түркия Катарга аябай мындай нааразы эле. Анткени Аль Жазира Катарда керек болсо саясатты жасап коюп атат. Аль Жазира эл аралык басылма болгондон кийин, маалыматтык агенттик болгондон кийин ички саясатка дагы таасир этет. Керек болсо кээ бир учурда ошол Дохада, Катарда араб мамлекетинин ички саясатын Аль Жазиранын каналы аркылуу баягы аяктагы алып баруучулар, аяктагы Соловьёвго окшогон пропагандисттер аркылуу ички саясатын тууралап оңдоп коюп атышат да, же болбосо кийгилишип коюп атышат. Ошол нерсе араб өлкөлөрүнө өтө жаккан жок. Анан көп жылдан бери ошол Доха Катарды жок кылсакпы деп ойлошкон. Израиль кээде Дохага ошо кандайдыр бир коркутууларды айтса, араб мамлекеттер мындай бир көзү кысып коюшуп атышкан да. Көбүнчөсү ошо Сауд Аравия, Бириккен Эмираттар жасагыла депчи. Анан бирок бул соккудан кийин расмий түрдө ошо Сауд Аравия жана ОАЭ, Бириккен Араб Эмираттары бай жакындагандай болуп атат да Катарга. Бул албетте Израилге бир четинен мындай чоң мындай коркунуч туудурат, бир четинен ким билет да кандай эмне болорун. Анан албетте ошо израилдик соккулар жана коркутуулар толук кайра араб мамлекетинин кимдин өнөктөшү болбойлу дейт. Кайра бириккенге ошо мажбурлап жатат деп араб лидерлери айтып атат да. Израиль үчүн Нетаньяху айтат, бул Хамас бизге баары биз менен ойноп күлүп атат, биз менен келишимге келбей атат, биз аларды кайда болбосун жок кылабыз, ошо жок кылганга барабыз, ошого бизди мажбурлады деп кайра Хамасты күнөөлөп атат. Ицхак Герцог, ошо президент Израилдики, Британияда Стармерден жолукканда буну аябай начар, аябай бизге жакпаган, бирок бизди аргасыз ошого бардырган себептер болду. Биз ошондой мажбурлаган абал болду. Биз ошо соккуну ошо жаман көрсөк дагы жасадык деп койду да, ушуну актанып. Албетте 48 ошо израилдик ошо барымтага алынган туткун бар дейт. Хамаста дагы эле. Хамас эң бичикти тирүү, согушууну улантып атат, бирок башкы баягы өзүнүн лидерлерин жоготту деп эсептелип атат да. Ушундай болуп атат. Жана ошо бул сокку Катарга каршы бул 5-чи өлкө болду. 48 сааттын ичинде Йемен, Туниске, Иран бүт жерге ушундай кандайдыр бир Израилдин соккулары байкалынды. Анан албетте ошо Иорданияда дагы четтесинен ушу соккулар болду, аскердик операциялар болду. Ал албетте дипломатиялык кризисти пайда кылып атат, Израилге мындай кыйынчылыкты жаратат окшойт. Бирок израилдиктер айтып атат, көнүп деле калгас, мындан да жаман күндөр болгон дейт. Бизге керек болсо миллиондук армия кол салган, биз жеңгенбиз деп атат да. 7 күндө бүт араб лиганын армиясын чачыратканбыз деп, керек болсо дагы ошондой кылабыз деп айтып атышат да. Сектор Газанын ичинде ошо 18-чи аяканада эмне болуп атат? Аякта такыр абал өтө начар. Күндөн күнгө абал огой бетер начарлап баратат. Израилдин баягы соккусунан кийин бүгүнкү күнү ошо Газа мамлекетин, Газа шаарын алабыз дейт, Газа Сити. Бул жерде 1,3 миллион палестиналык эмгичектер турат буякта. Анан ушул жерде 350 миң өспүрүм бар, балдар бар. Анан албетте ушул жерге Хамасты жок кылабыз деп буга карабай ошо Израиль өзүнүн 3 дивизиясын киргизе иштейт. Дивизиялар чоң да Израилдики. 15-чи аяканада ошо сокку, жер менен сокку, жер аскерлери менен кириш ошо Газа Ситиге башталган. Сахал шаардын ичине кирди, танктар кирди.
Нетсарим деген коридорду кармап алышты, баягы Газадан чыккан жолду. Жана Жабалия, Шейх Радван, Шейх Иджлинди басып алышты. 60 киши ошол күнү өлдү. Анын ичинде газалыктар да көбүнчөсү. 16 айконада толугу менен бүт интернетти өчүрүп салышты Газада. Интернет, телефон өчүрүлдү, радио байланыштарга ошо GPS жамдар коюлду, радио жамдар коюлду. Толугу менен ушул жерде баягы ички байланыш системаларын өчүрүп салышты. Бомбардировкаларды өткөрүштү израилдиктер. Мисалы үчүн ушул байланыш вышкаларды, ушундай базалык станциялар жардырышты, жок кылышты, медиалык блэкаут кылышты да ушул Газаны. Аль-Шифа деген оорукананы аткылашты. Аяктан ошо көп качкындар отурушкан болчу да. 17 айконада массалык артиллериялык атууларды жасады да, гаубицалар менен ошо израилдиктер. Жабалияда абдан катуу согушуу болду. Ошол жерден Цахал менен Хамастын аскерлери катуу ушул салгылашка киришти. Хамастын айтуусу боюнча ошол жерден эле баатырлыкты көрсөтүп атат дейт. Хамас партизандары согуш аябай катаал болуп атат. Анан ошо убактылуу эвакуация коридорун Аль-Рашид деген, Аль-Маваси деген ушул түштүктө Газа Ситиде жасады Израиль, бирок эч ким ал коридор менен өтө албай жатат деп айтылып жатат. Кээ бирлер өтүп атат, бирок көбүнчөсү өтө албай жатат. Анан ушул жерден аябай катуу ушундай соккулар, кагылышуулар болуп атат дейт. 18 ушул бүгүн да айконанын күнү 25 жылы сокку уланып жатат да. Сокку дагы эле уланууда. Танка Газа Ситинин борборунда жарылуулар угулуп атат, артиллерия тынбай иштеп атат израилдики. Толук блэкаут, бир да байланыш жок, интернет жок, ошо баягы маалымат чыкпай калып атат Газадан. Газалыктар айтып атат, чыгып кеткендер бизди жок кылып атышат. 499 адам өлдү дейт. Ошол 499 адам ошо 3 айконадан баштап ошо 18 айконага чейин ошо расмий түрдө катталган өлүмдөрдүн саны ушунча да, 500 киши дейт. Гуманитардык катастрофа болуп атат. Газанын саламаттык сактоо министрлиги айтып атат, 7 ошо октябрдан 23 жылдан баштап 64871 киши өлдү деп жатат да, палестиналыктар, газалыктар. Анын ичинде 18430 өспүрүм дейт, жана 9735 аял дейт. 163503 адам жаракат алды дейт, жарадар болду дейт. Ошо марттан баштап 2025 жылы 780.358 киши качкын болду дейт. Жана 97% ошо бүт мектептер жаракат алды дейт, зыянга учурады. Бүт ооруканалар толугу менен толукталып кеткен дейт. Ооруканада оорукчандар жерде жатат дейт, эч кандай матрас, эчтеке төшөксүз эле. Ошол шаар дейт толугу менен талкаланды дейт азыркы маалга. Экинчи дүйнөлүк согушта ошо Дрезден талкалангандай эле Германияда дагы ошондой эле чоң ушундай шаарлардын бөлүктөрү чаң талканга айланып кетти дейт. Ачкачылык күчөп атат дейт. IPC деген Phase 5 деп айтылып атат. Ачкачылыктын ушул деңгээли 640.000 киши ачка дейт, тамак жей албай атат дейт. 1,14 миллион киши 4-чү фазада дейт ачкачылыктын. 500.000 киши ачка дейт. Кээ бирлер өлүп атат дейт күндө азыр. Медициналык тейлөө коллапста дейт, боло албай атат дейт. Мындай чек-арасыз доктурлар деген катастрофикалык түрдө турат дейт азыр абал. Дары жок дейт, операция жасай албайбыз дейт, электроэнергия жок дейт ошол Газада. 86% Газанын жергеси Израилдин кармагынын астында. Газа Сити толугу менен ошо эвакуациялык буйруктардын астында израилдиктердикин. Ошол качкындар палестиналык түштүккө качып жатат, бирок ошол качкындар кетип бараткан жолдон дагы бомба таштоолор тынбай атат Израиль тарабынан. Анан албетте АРС бул эл аралык ушундай буунун бөлүктөрү, ошо эл аралык жардам берген, гуманитардык жардам жеткизген, азыркы абалда жардам бере албайбыз деп бизди бомбалап атышат дейт да. Ошон үчүн азыркы кезде биз токтотолу ишибиз, аракетибиз дейт. Дүйнө жүзү ошо бүт Израилге атырылып атат. Израиль өзү айтып атат, биз деген ошо 48 израилдикти туткунду Газадан чыгарабыз, куткарабыз дейт. Израилдин коргоо министрлиги Газа күйүп жатат дейт, бирок биз геноцид жасап атпайбыз дейт. Бул айтып аткандай геноцид деген түшүнүк такыр башка. Биз деген чекиттик операциялар жасап атабыз. Жана тынчтык жарандарды өлтүрбөй, ошо тынчтык жарандын артына жашынып алган террористтерди өлтүрүп аткан, тынч жарандар өлүп атат деп айыптардан четке какканга аракет кылып атат да. Палестиналык Хамас айтып атат, биздин ошол аскерлер тим эле баатырлык ишти жасап атат, согушуп атышат Газа Ситиде, ошо өзүңөрдүн батаңарды берип койгула, биз үчүн баягы окуп койгула, Куран бизге ошо намаз окуп койгула биз үчүн дейт, биз жеңебиз деп айтып атышат да. Анан толук блэкауттун эсебинен акыркы жаңылыктар, мисалы үчүн роликтер келбей атат, мен көрбөй атам да, текшерсем.
ошондой бүт эл аралык коомчулук күндө сөгүштөрдү жарыялап атат Израилге. Израиль тоотпой атат, эч ким эчтеке кыла албай атат. Урсула фон дер Ляйен ошо Европа биримдиги Израилге каршы санкцияларды киргизет жана Израилге кетирип аткан курал жана башка дары дармек жана башка товарларды сырьену токтотууга барат деп коркутуп атат. Бирок маалыматтар боюнча Израилге келип аткан акчалар келип атат. Испания каршы чыгып атат. Испаниянын премьер-министри шайлоосунда айтып атат. Ошо биз деген толугу менен контракттарды токтотобуз, ошо эмбаргого алышыбыз керек дейт Израилди. Испаниянын бирок баягы контракттарды токтоткондун эсебинен ошол Израиль ага чоң көлөмдө жаңы курал сатып аткан. Ошол курал алардын келишимдери боюнча эгерде ошол контракттарды келишимде токтотсо штраф төлөйт экен Испания. Ошол штрафты төлөй баштады да Испания. Билбейм эмнеге ушундай. Анан Израилде күндө Тель-Авивде израилдиктер өзүлөрү армиясына жана өкмөтүнө каршы митингдер жасатат, токтоткула, согуш токтоткула. Бүт дүйнө боюнча бүт уюмдар Израилге бойкотту жарыялап атат жана бойкот жөнүндө ошондой талаптарды коюп атат да. Бирок Израиль эч кимди тотпой жатат да. Израиль деген толук Газаны кол астына алабыз, толук аны сүрүп чыгабыз, андан ары өз билгенибизди кылабыз деп атат. Кандай ойдосуздар, эмне деп ойлойсуздар? Ошо чын эле геноцидпи же чын эле юридикалык жактан геноцид деген түшүнүккө бул барбайбы? Эмне болуп атат? Ошол ачкачылыктын маселесин кантип чечишет? Жакын арада гуманитардык жардам бере башташабы, бере башташпайбы? Гуманитардык жардам жиберсе, жолдон бомбалап салып атат деп атат. Ошо ким кантип жардамды алып барат? Ким эмне кылып алат? Ошол боюнча бир комментарийлер жазып койсоңуздар, эмки видеолорду көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.